Мына азыр Азаттыкка маалымат чыкты. Мынтип жазылып турат. Кыргызстанга борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнөн келди делген документтердин бирине кол койгон жергиликтүү адвокат Райан Вробелдин Вробел Co компаниясынын өкүлү Виани Солис Бишкекке эч кандай документ жөнөтүлбөгөнүн Азаттыкка билдирди дейт. Адвокат Вробел документтерди нотариалдык жактан гана күбөлөндүргөнүн айтты дейт. Биз Кыргызстанга эч кандай документ жөнөтүшүбүз мүмкүн дагы эмес деп ушинтип айтып туруп. Буга кандай дейсиз? То, что направил, о том, кто направил эти документы, мы сейчас не можем сказать, но вот Алмамбет Насырканович тоже поднял этот вопрос, что секретарь Верховного суда, отвечая на вопрос Азатыка, сказал, что не отвечает за содержание того документа, который был апостилирован. Это действительно так. И в нашем законодательстве точно так же. Он удостоверяет только верность подписи нотариуса, который нотариально удостоверил те документы, которые сюда пришли. Абдиль Кенешевич вам подробно ту информацию, которую Минюст дал, о том, что есть апостиль, уже дал с трибуны парламента. Ошондо ким жөнөткөнүн азыр айта албайсыздар, туурабы? Азыр айта албайбыз. Балким Текебаевдан өткөн Бакиевдин оппоненттери азыраак эле болгон. Балким муну Максим Бакиев менен Елисеев провокация кылып атса, биз ошолорго ишенип, өлкөдө ичара мындай ызы чуу болуп аткан жокпузбу? Ушундай вариант дагы жокпу? Жанар Кубанычбекович, бул жерде мен түшүнүп атам. Азаттык эл арасында кадыр баркы бар, массалык маалымат каражат. Бирок ошол эле учурда мына бул жерге бизге колубузга түшкөн атайын расмий өкүлдөн каттоодон өткөн печати коюлган документти четке кагып, мына Азаттык мындай деп айтты деп, эгерде аякка басым жасап, ошого ишене турган болсок, анда мен ойлойм, бизде укуктук коомду курууга эч кандай шарт болбой калат да. Мен ачык эле айтайын. Жанар Кубанычбекович, сиз Азаттыкта көп жыл иштедиңиз. Мүмкүн баягы кесипкөй мамиле кылып, аларда жан тартып атасыңар. Бирок силер азыр бүгүн парламенттин депутатысызбы? Депутат болуп отурасыз. Элдин кызматында туруп атасыз. Ошондуктан өткөн кеткен заманды унутуп, өткөн кеткен заманды унутуп. Азыр калыс болуңуз. Калыс болуңуз. Тилекке каршы сиз айткан маалыматты мен азыр ала элек экенмин, мен азыр карап көрөм интернеттен. Бул бир. Экинчиси, эмнегедир бүгүн жогорку кеңеште талкуулоо ушул бир гана документке келип байланып калды да. Менде суроо башкача болот эле. Кеңири карасак. Ошол эле 10-жылы эмне үчүн 99% Southfield Management ээлик кылып туруп, болгону 49 улутташтырылган. Эмне үчүн кийин 4 жылдагы ызы чооп соттор менен жүрдүк. Бул суроо. Ошол эле эмне үчүн Елисеевке лицензия берилип, кийин аныктап келсек, мыйзамсыз болуп чыгып атат. Ыкчам маалыматка караганда. Мен дагы жол белгилейм. Ыкчам маалыматка караганда. Давайте комплекстүү карайлы. Эгерде мына айтып атпайсыңарбы? Акыйкат болсун, чындыкты алып чыгайлы деп. Анда баардын тең иликтеп чыгайлы. Иликтеп чыгып туруп, анан ошол жерден айтайлы. Бул жерде бирөө күнөөлөгөн жок. Мисалы, эгерде ГКМБ же болбосо Генералдык прокуратура бирөөнүн атын атап, мына момундай кылып коюптур, айып коюп, ишти мыйзамсыз козгоп коюп, силерге келип бул жерде бирдеме деп атсак, анда башкача болот эле. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу эл өкүлдөрүм, бир нерсени гана биз силерден сурап атабыз. Мүмкүнчүлүк бергиле, иликтеп чыгайлы, иликтөөнүн жыйынтыгын силерге алып келип көрсөтөйлү. Ошол жерден анан чечим кабыл алайлы. Юридикалык бааны берейли, саясий бааны берейли. Биз ошондо жооп берейли. Бирок азыр эми мына мындай кылып койдуңар, тигиндей кылып койду, бири-бирибизди күнөөлөгөндөн алыс болсок. Мен күнөөлөп аткан жокмун. Сиз бир аз эмоцияга калтырып атасыз. Экинчиден, мен маалымат интернетке чыккан маалыматты бүтүндөй кыргыз эли көрдү. Ошонун бир окурманы катары мен сизге депутат катары ушул жерде чыккан маалыматты айттым. Эч кандай провокация болгон жок. Экинчиден, менин калыстыгым боюнча көчөдө күнүнө 200 киши менен учурашсам, ошонун 199-у мени калыс деп колуму кысып рахмат деп айтат. Бул боюнча. Үчүнчүдөн, фальсификация болуп калса, эгер ушулардын бардыгы саясий жоопкерчиликти, моралдык жоопкерчиликти, юридикалык жоопкерчиликти ким алат?
Эгер мунун баары жалган болуп, чын эле азыркындай бир үчүнчү күчтөр же башкалар айткан болсо. Давайте дождемся результатов проверки, и после этого будем говорить, была ли фальсификация или не было. А сейчас наперед говорить об этом и обсуждать, кто будет виновен, это по-моему, неправильно. Айтканыңызга кошулам, ошондуктан жыйынтык чыкканга чейин барыбыз калыс болушубуз керек. Мен дагы азыр жазасы болсо, кайсыл адам болсо Кыргызстанда алыш керек ал. Күнөө келсе, мамлекетке чыккынчылык кылса, бардык адам жазасын алыш керек. Бирок, жыйынтыкты күтпөй туруп, биз негиз эле мен жалпы айтып атам. Кара пиардын, кара ниеттиктин өмүрү кыска болот. Мына Исмаил Исаковду камалып атканда ыйлап отунбай алар кыйкырып жүргөн. Наалат ушуларга, наалат деп. Эмне болду? Исмаил Исаков азыр алайда балдарынын чайын ичип отурат, Камкор Бакиевдер өзүнүн элине келе албай отурат. Кара пиардын өмүрү кыска болот. Мына ГКНБнын төрагасы атырылып, депутатты коркутуп, мындай кагып силкип атат да. Эмне үчүн андайсың деп. Анда эч сиз андай мүмкүнчүлүктү мындай бербешиңиз керек. Биз Сталин дегенди көргөнбүз. ГКНБнын башчысы болгон. Каякта? Түрмөдө. Ген прокурорун сатып алдык дегенди көргөнбүз. Каякта? Түрмөдө. МВД Каңгетиевдин көргөнбүз. Эмне болгонун баарыбыз билебиз. Президент анын бир туугандарын көргөнбүз. Алар да ушинтип келип коркутат эле депутаттарды, кара, эртең камап жиберем дегендей болчу. Эми башка бир Минсоструд айтса дагы, президенттин өкүлү айтса дагы нормально мындай түшүнсө болот. Анан статусу, мүмкүнчүлүгү болуп туруп, Абдил жанагындай сүйлөгөн туура эмес. Ал угроза катары, кысым көргөзүү катары кабыл алынат. Сиз дагы ошондой билип жүрсөңүз. Бүгүн Текебаев Өмүрбек Шишкевич менин оюмча толук акталышы керек, эгерде сот адилеттүүлүгү болсо. Анткени Белизгейт боюнча дагы, Мегаком боюнча дагы бардык иштер боюнча бир дагы ынанымдуу далил таба албай, сот системасы дагы, бийлик дагы аябай чоң уят болду. Эгерде бүгүн Өмүрбек Текебаевди камала турган болсо, анда бүгүн кыргыз демократиясы, сөз эркиндиги, адилеттүүлүк, акыйкаттык, мыйзамдуулук кошо камалат. Эгерде Текебаев камалса, мына ушунун бардыгы Кыргызстандагы болгон баалуулуктун бардыгын кошо биз түрмөгө кеткен болобуз. Мына ушинтип түшүнүшүбүз керек. Бирок менин оюмча азыр Айбек уулу Эрнис уулу Айбекте аябай чоң тарыхый мүмкүнчүлүк бар. Ал мындай кайсы бир кишилерден мындай кулу болбой, адилеттүү чечим чыгарып, кыргыз элинин тарыхында жазыла тургандай бир чоң мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ал ага корксо, духу жетпесе, бийликтин тапшырмасын аткарат. Бирок ар бир кыргызстандыкка түшүнүктүү болуп калды. Өмүрбек Текебаевдин иши бул саясий негизде экенин жөнөкөй жарандардан баштап мамлекеттик кызматкерлер баары түшүнөт. Азыр билесиңер, ошол сын айткан кишиге эле ушинтип эптеп мындай камап жок кылуунун мындай аргасын көргөн учурлар көп болуп атат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде ушул бүгүн Өмүрбек Текебаевди камай турган болсо, анда адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту, демократиянын бардыгын кошо түрмөгө камаган болот. Бирок эң белгилей нерсе, бул менен Кыргызстанда саясий окуялар өнөктүк, күчөп, кырдаал чыңалат деп айтсак болот. Мен мына азыр абалды көрүп атам. 2010 жылдын 7 апрелинде дагы ушул апрель айларында биз чогуу жүргөнбүз. Мына дал ушундай мындай кырдаал ушундай болуп башталган. Ошон үчүн бийликтер мындай акылына келсе, сот иштерине киргишпеш керек.